Bizде эми мурдагыдай коррупционерлер кармалган болсо, мыйзам чегинде штраф менен бошонуп кете албайт. Штраф дегенди алып салып. Мындан ары эми ошол коррупцияга байланыштуу кылмыштар менен кармалган адамдар сөзсүз түрдө түрмө мөөнөтүн алышат. Бул мыйзамдын чегинде. Түрмө мөөнөтүн алышат. Бул бир. Экинчиден, ошол адамдардын жакын туугандары, ата энеси, бир туугандары же өмүрлүк жарлары мамлекеттик кызматтарда иштеген болсо, мамлекеттик кызматтан четтетилет. Ал эми өздөрү болсо, ошого жазага тартылгандан кийин өмүр бою мамлекеттик, муниципалдык же укук коргоо органдарына жумушка тура албайт. Мына мыйзамдын катаалдыгы ушунда болду. Ошондуктан урматтуу мамлекеттик органдын кызматкерлери, мен силерге ачыктан ачык кайрылып кетким келет. Мындан ары ошол коррупциялык элементтерге, коррупциялык жанагы кылмыштарга барбооңорду чакырам. Айрыкча мына билим берүү тармагында, медицина тармагында, ошол эле мына мамлекеттик органдардагы район, акимдер, облустар, министрликтер, ошол жерде иштеген жооптуу кызматкерлер, мамлекеттик сатып алуулар жана башка жерлерде бардык жерине айтып коеюн. Эртең мен билбей калып турмун деп ыйлабаңыздар. Урматтуу президентибиз өзүнүн 3-чү элдик курултайда өзүнүн сөзүндө так биздин алдыбызга тапшырманы коюп кетти. Эч кандай адамдарды күнөөсүз күнөөлөп атайын уюштурулган чагым менен же болбосо преследование деп коет. Атайын алардын артынан кууп түшүп адамдарды күнөөлөмөгүлө. Эгерде андай боло турган болсо, өзүңөр жоопко тартыласыңар деди. Ошондуктан урматтуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери мындан ары кимде ким күнөөсү жок адамды күнөөлөп, подстава кылып, же болбосо преследование кылып, артынан кууп түшүп, жок жерден күнөөгө тартканга аракет кылса, биз ал адамдарга чоң каттуу мыйзам чегинде жазаларды көрөбүз. Урматтуу кызматкерлер, сиздердин ошол адамдарды подстава кылып, артынан түшүп, күнөөсү жокторду күнөөлүү кылып алып келген жыйынтыгыңар, результатыңардын бизге кереги жок. Мына мен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчиси катары, ушул укук коргоо органдарынын куратору катары айтып коеюн. Бизге андай кызматыңардын кереги жок. Бизге андай результаттардын кереги жок. Андан сырткары мындан мамлекетибиз